Заманбап коом адамдардын жашоосунда маалыматтын ролунун көбөйүшү жана глобалдык маалымат мейкиндигин түзүү менен мүнөздөлөт. Бул адамдардын маалыматтык жактан өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуулугун, дүйнөлүк маалыматтык ресурстарга жеткиликтүүлүгүн жана маалыматтык продукт же кызматтарга болгон муктаждыкты канааттандырууну камсыздайт. Сабактын темасы: маалымат жана медиа. Алгач маалымат эмне, анын кандай түрлөрү бар жана ал кандай болушу керек деген маселелерди талдап алалы. Ошондой эле массалык маалымат каражаттарына эмнелер кирээрин аныктоого, алардын функциясы кандай жана коомдо алар кандай роль ойнойт деген суроолорго жооп алууга аракет кылабыз. Күнүгө биз жаңы бир нерселерди билебиз, маалымат алабыз. Маалымат керектөөчү өзүнүн кабылдоосунун натыйжасында белгилүү бир кабар, билдирүүлөрдү иштеп чыгуусунан кийин пайда болгон билим. Информация документ түрүндө, сызуу чийүү түрүндө, сүрөт, текст, добуш же жарык белгилери электрдик же нервтик импульстар түрүндө болушу мүмкүн. Башкача айтканда, маалымат алып жүрүүчү катары бардык материалдык объект болушу мүмкүн. Маалыматты бир эле убакта көп сандаган адамдарга жеткирүү керек болгондо ММК колдонулат. ММК бийлик тарабынан активдүү колдонулат. Алардын кадимки бийликтегидей эле коомчулуктун акылына, маанайына жана дүйнө кабылдоосуна өтө кубаттуу таасири бар. Мына ошондуктан ММКны 4-чү бийлик деп да аташат. Азыр ар бир адам минималдык техникалык жабдыктар менен каалаган форматтагы жеке медиасын түзө алат. Текст же сүрөт, аудио же видео. Натыйжада жаңы медиа азыр коомдо коммуникация модели менен адамдардын бири-бири менен баарлашуу жол жоболорун толук өзгөртүүдө. Кыргыз Республикасында мыйзам боюнча ММКларга эмнелер кирет? Интернет жана тармактык басылмалар, маселен 24 KG, Заноза маалымат агенттиктери, интернет-гезиттер, Кыргыз Республикасынын ММКлар жөнүндө мыйзамы боюнча Кыргызстанда ММК болуп эсептелбейт. Дүйнөдө азыркыга чейин интернетте массалык маалымат каражаты катары эсептөө керекпи деген маселенин үстүндө талкуу жүрүп келет. Бирок бир нерсени эске алуу керек. Барган сайын глобалдык тармак негизги массалык маалымат каражатына айланган адамдардын саны өсүүдө. Маалыматтык функциясы: социалдаштыруу, сындоо жана көзөмөлдөө, коомдук пикир жаратуу, мобилизациялоо функциясы. Пресса канчалык эркин болсо, сөз эркиндиги канчалык көп болсо, өлкөдөгү демократиянын да деңгээли ошончолук жогору болот. Биз муну 2 рейтингдин мисалында талдай алабыз. Биринчи рейтинг демократиянын деңгээлинин глобалдык индексин көрсөтөт. Андагы ар бир өлкөнүн абалы британиялык The Economist Intelligence Unit изилдөө борборунун методикасы боюнча эсептелет. Демократиянын деңгээли боюнча рейтингде биринчи 5-тикке кирген өлкөлөр, башкача айтканда көбүрөөк демократиялуу өлкөлөр: биринчи Норвегия, экинчи Швеция, үчүнчү Исландия, төртүнчү Дания, бешинчи Жаңы Зеландия. Экинчи рейтинг бул сөз эркиндигинин индекси. Аны Репортеры без границ эл аралык уюму түзөт. Сөз эркиндигинин индексинде бул тизмедеги 3 өлкө, ошондой эле сөз эркиндиги мыкты делген 5 өлкөнүн катарына да кирет. Келгиле андан ары карап көрөлү. Бул жерде мыйзам ченемдүүлүккө күбө болуп жатабыз. Сөз эркиндиги боюнча өлкөнүн рейтинги канчалык жогору болсо, өлкөнүн демократия деңгээли боюнча да көрсөткүчтөрү ошончолук жогору болот. Бул 2017 жылга карата алынган маалыматтар. Бул индекстерде кайсы өлкөлөрдүн рейтинги эң ылдый экенин карап көрөлү. Эки рейтингди салыштырып көрөлү. Кайрадан эле демократия рейтингинде акыркы орунда турган өлкөлөр сөз эркиндиги боюнча да бири-биринен алыс эмес жайгашты. Эми биздин региондогу өлкөлөрдү салыштырып көрөлү. Сөз эркиндиги боюнча Кырдаал Кыргызстанда коңшулары жана Россияга караганда жакшыраак, 89-чу орунда. Демократиянын деңгээли боюнча да Кыргызстан коңшуларынын арасында жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүдө. 106-чы орун. Гибриддик режим. Ушул эле убакытта региондун башка өлкөлөрүндө жана Россия авторитардык режим деп бааланган. Өзүңөр көргөндөй демократиянын деңгээли менен сөз эркиндиги бири-бири менен тыгыз байланышта. Жала жабууга берилчү жазанын деңгээли сөз эркиндигинин деңгээлине таасирин тийгизет. Медиа чөйрөдөгү юристтер мунун жыйынтыгында өлкөдөгү демократиялык режим коркунуч алдында калат. Кесиптик ишмердүүлүгү үчүн журналистке кылмыш жаза коркунучу келсе же түрмөгө камалса, сөз эркиндигин ишке ашыруу мүмкүн эмес деп ишенишет. 2010 жылга чейин Кыргызстанда ар бир журналист жала үчүн кылмыш жазага тартылып же түрмөгө отурушу мүмкүн болчу. 90-жылдары эле бир катар журналисттер өз материалдары үчүн түрмөгө отурушкан.
2010 жылы жаңы конституция жазылып жатканда баш мыйзамдын текстине маалымат таратуу үчүн кылмыш жазасын берүүгө тыюу салган берене киргизилген. Бирок муну менен журналисттердин өз публикациясы үчүн жоопкерчилиги алынбайт. Мындай иштер граждандык укуктун чегинде каралат. Башкача айтканда, эгер ким бирөөнүн кадыр баркына шек келтирсе же жалаа жапса, айыпкер бул үчүн кылмыш жазасына тартылбашы керек. Журналисттерден жалган маалымат таратканы үчүн эч ким жоопкерчиликти албайт. Граждандык кодекс боюнча юристтердин айтымында ар намыска шек келтирүү жана жала жабуу, адам өлтүрүү, каракчылык, токмоктоо сыяктуу оор кылмыш эмес. Ошондуктан сөз үчүн кылмыш жазасы көрүлбөшү керек. Бирок мыйзам журналисттерге өз материалдары үчүн жоопкерчилик тартууга, маалыматты текшерүүгө, чындыгын далилдеген фактыларды издөөгө милдеттендирет.